Бул кечиримдүүлүк менен сабырдуулук кайсы үйдө болсо, ал үй эч качан бузулбайт. Ал үй бүлө бузулбайт. Эки достун ортосунда кечиримдүүлүк менен сабырдуулук болсо, бунун достугу бузулбайт. Кандай дедим? Бузулбайт. Будан кемчилдик кетет. Менен кемчилдик кетет. Менин бунун кемчилдигине сабыр кылам. Кечирем. Бул меникин кечирем. Бул эки дос. Көрбөйсүз, пайгамбарыбыз кандай деген нусканы айтып атат. Ай, ата баланы кечирсин, бала атаны кечирсин. Күйөөсү аялын кечирсин, аялы күйөөсүн кечирсин. Кошуналар бири-бирин кечирсин. Мусулмандар бири-бирин кечирсин. Биз бири-бирибизди кечирип жашайлы. Кечирим сурап жашайлы. Кечиргенди дагы билейли, кечирим сураганды дагы билейли. Бирөө кечирип келсе, кечирим сурап келсе, кегетпей эме кылбаңыз да, керсейбеңиз. Менен ката кетип калды, тигинтип калды, акмакчылык болуп калды, кечирип коюңуз десе, ойлонуп көрөйүнчү дебеңиз да. Кээ бирлер бар да. Так дейт да. Акылыңа келдиңби? Эми адам боло баштаган турбайсыңбы сен? Ойлонуп көрөйүнчү. Жок. Кечирим сурап келдиби? Алла кечиримдүү, кечиргенди жакшы көрөт. Алла кечирбесе бирөө да бейишке кирбейт. Алла кечирбесе бирөө да бейишке кирбейт. Алла кечиргенди жакшы көрөт. Пайгамбарыбыз 21 жылдык зулумдукту кечирген. Канча жылдык? Өзү 23 жылда Куран түшкөн. 21 жылдык зулумдук, жөнөкөй эмес. Пайгамбарыбыздын канча достору, канча сахаба, канча сахабияттарды өлтүрдү. Канын төктү. Канча кордук, эмнени гана айтайын. Пайгамбарыбыз канча уу берди. Канча сыйкырлады. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эң жакшы көргөн абаларын кулак мурдун кесип өлтүрүп, боорун жүрөгүн алып чайнады. Пайгамбарыбыздын өзүнүн башына 100 төө койду, өлтүрүп. Мухаммадтын башына алып келсеңер 100 төө беребиз деп. Эмне деген зулумдуктардын бардыгын топтоп туруп, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сөзүндө эле айтып койгон жок. Сөзгө оңой, амалга оңой эмес. Кечиримдүү болуш сөзгө оңой, амалга келгенде оңой эмес. Пайгамбарыбыз 21 жылдык 8-хижриде Рамазан айда Меккеде 13 жыл кыйнашканда, ана Меккени таштап көчүп келген. Улуу хижрат деп коет буну. Көчүп келип Мединада 8 жыл. Дагы ошол жерде турмай турду. 8 жылда 10 000 сахаба менен Рамазан айда барды. 21 жыл 13, бул жактагы 8 барды. Меккени Алла Таалам жеңишин берди. Фата Макка деп коет. Ошол жердеги баягы зулумдук кылгандар, мушриктер, бутпарастар, сөлөкөт парастар, баягы айвандар, жырткычтар, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бардыгы кол алдында эле. Пайгамбарыбыз өчүн алса, ар биринен өчүн алса, адилеттүүлүк болчу. Адилеттүүлүктүн талабы өчүн алыш керек эле. Бирок адилеттүүлүктөн жогорку ишти кылды. Неден жогорку иш кылды? İnsaf, insaftan üstün ihsan degen var. Andan üstün İsar degen var. Az ayet berem ana. Biz İslam dini insaftan başladı.